Жогоруда Рахат айым, сиз физикалык көнүгүүлөрдү эгер таблетка катары сунуштай турган болсо, көпчүлүгү ошол нерсени кабылдап, дүйнөдөгү эң актуалдуу нерсе ошол болот деп айттыңыз, Бирок ошол акча салмакка чейин биз мүмкүн болушунча туура тамактанууну үйрөнүшүбүз керек экен. Бүгүн сиздер үчүн жакшы бир мүмкүнчүлүк, ардактуу көрөрмандар. Дал ошол көпчүлүгүбүз үчүн маселе жаратып келген туура тамактануу боюнча жана кантип туура тамактаныш керек, ошол боюнча биздин эфирде атайын адистер конокко келишкен. Тааныштырып өтөлүк, Арыктай Мош проектисинин негиздөөчүсү Асель Капарова жана ошондой эле нутрициолог Канышай Эргешова эжелерибиз бизде студиябызда конокто. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Кутмандыгыңыздар менен. Жакшы келип алдыңыздарбы? Рахмат. Негизи Асель айым айтсаңыз, ошол туура тамактануу азыркы учурда мындайча айтканда тренд дагы болуп атат деп айтсак болот. Көпчүлүгү баягы туура тамактанууга өтүп жаткан адамдар аябай көп. Анан сизге кайсыл учурдан баштап ушундай идея келди? Сергек жашоо арыктайм деп ушундай атайын калорияларын эсептеп 5 маалга бөлүп тамак жасап сунуштоо идеясы. Мен 5-чи баламды төрөгөндө арыкташ биртке кыйын болду да. Анан ошондо издене баштадым. Кантип арыкташ керек. Анан көп жанагындай интернет булактарынан карап, туура тамактанууга бул эң туура экенин түшүнүп, анан жана Стив Джобстун дагы эмеси сөзү мага аябай түрткү болду да. Тамакты дары катары жегиле, же кийин дарыны тамак катары жеп калбаш үчүн деп анан ойлонуп көрсөм, чын эле биз көбүнчө ушул нерседен көп кандай ооруп, мындай көп зыян тартабыз да. Өзүбүз билбейбиз, бирок биздин нутрициолог айтып берет азыр. Өзүңүз дагы ошол туура тамактанууга өттүңүз, Өзүбүз дагы ошол туура тамактануу менен. Бирок кээ бирде мындай срыв болот, баягындай бизде той топур деген нерсе көп, Анан ошондо көп эле монтип жата калбастан, аз-аздан кичине өзүбүзгө эме кылабыз. Жөн жайдан эле чыкпастан бул идея демек өзүңүздүн башыңызга келгенден кийин анан изденүүнүн негизинде чыкты, бул ой, бул идеялар. Бизден сурагым келип турат, максималдуу салмагыңыз канча килограмм болду эле? Анан туура тамактануу менен канча килограммга чейин ашыкча салмакты таштай алдыңыз? Так, ошо төрөгөндөн кийин 80-78 ушундай да. Анан 56, 57, 56 азыр салмак. Жакшы жыйынтык болгон экен. Канча убакытта ошончо? Бул где-то 4 ай. 4 айдын ичинде. 6 айга чейин. 4 айдын ичинде ошондой жыйынтык чыгардыңыз. Сонун жыйынтык бул. Азыр мен Канышай эжеден сурагым келип турат да. Канышай эже айтсаңыз, көпчүлүк айымдардын баягы проблемасы ушул төрөгөндөн кийин да ашыкча салмак келип, ошол кээ бир айымдар туура тамактанып же физикалык көнүгүүлөрдү негизинде кетирип алса, кээ бир айымдардыкы баягы ашыкча салмагы кетпей калат да. Эмне үчүн ошол төрөттөн кийин айымдарга ушундай салмак кошулат? Бул жерде негизи боюнда болгон аял гормондор алмашат, гормондор өзгөрөт. Анан кийин эмне үчүн ошол вестин кетпей калышынын себеби ал жерде гормональный сбой болуп калышы мүмкүн. Ошол гормональный сбойду жөнгө салуу үчүн именно туура тамактанууну башташ керек. Бизде эми баягы талгак болуп атат деп мындай көп нерсени жеп салабыз да аялдарчы. Анан ошонун дагы баягы аял эме вес алып калат да. Азыр мына кышкысындагы баягы энергияны көп кетирет экенбиз да, башка мезгилге карагандачы. Анткени өзүбүздү ысык кармашуу үчүн, ысык бөлүп чыгарыш үчүн да энергиябыз кетип отуруп, баягы көп калориялуу тамактарды организм талап кылат экен да. Ушул учурда кантип биз ашыкча калорияны жеп албаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Бул негизи азыркы убакта экология, анан кийин производство, тамак аш сферасында мындай программа өзгөрүлгөн деп айтсак болот. Анан кийин биз мурункудай элестетип эле баягы калорийный, жирный тамактарды жеп алабыз, чтобы биз энергияны кармаш үчүн, баягы энергичный болуш үчүн, жылуулукту кармаш үчүн. Бирок азыркы убакта тамактануу кыйла өзгөргөн. Бул дүйнөдө өзгөргөн. Именно энергияны кармаш үчүн биз фрукт овощини, мөмө жемишти,
могул чөп зеленди мындай көп жешибиз керек. Ошондо адам өзүнү сергек кармайт. Мисалы үчүн эртең менен суу менен башташ керек. Бул сөзсүз түрдөгү бир мындай ритуал деп койсок дагы болот. Ошол баягы арыктоодо көп жардам бере турган метаболизм деп коет. Метаболизм жакшы болсо, зат алмашуу жакшы жүрсө, адамдын салмагы жакшы азаят деп. Ошол зат алмашууну жакшыртуу үчүн эмне кылсак болот? Эмнеден улам зат алмашуу жакшырат? Азыркы убакта эми зат алмашууну, метаболизмди наследственный деп да коюшат. Анан кийин негизи эле адам кыймылы аз болсо, тамактануусу эми көбүнчө ошол кандай десем мындай майлуу тамактар, сүттүү тамактар, ошолорду көп жеп койсо, производственный дейбиз эми биздин немеде тилде, бул майонез ба, кетчуп ба, көчө тамактарын көп жеген адамдарда ошол обмен веществ действительно мындай токтоп калат да, аябай акырын жүрүп калат. Анан аны жакшыртуу үчүн ар бир адам эми, конечно, өзүнүн мындай пищеварениясына караш керек, каны кандай, аны көрүш керек. Бул бир мындай проверкалардан өтүш керек да. Андан кийин бул дагы эле келип такалат туура тамактанууга. Ошол туура тамактанганда баягы кан дагы өзүнө жөнгө салынат, пищеварение жөнгө салынат дагы. Анан обмен веществ жакшы эме жүрүп баштайт. Бул көбүнчө эми очищение, тазаланыш үчүн бул клетчатка ошондой эме продуктаны көбүрөөк жеш керек. Атайын бул жерге кечиресиз. Көтөрүүнө келипсиздер, бул баштыкта. Ушул боюнча мүмкүн сиз токтолуп кетесиз, Аселя, келиңиз. Анан бизде эмеде көбүнчө мисалы эртең мененки тамактанышпайт. Анан перекустар болуш керек, салат болуш керек обязательно рациондо. Ошондо дагы метаболизм жакшы жүрүшөт да. Бизде Бул жерде атайын 5 түрдүү тамак мисалы жебейт. Порцияларга бөлүнүп салынган бар. Порциялары бөлүнгөн, килокалориялары эсептелинген. Мисалы бир адам канча килокалория жесе бир күндө, анан арыктай баштайт. Ошонун баарын эсептелип, анан жасалган тамактар жөнөтүлөт. Бул жерде жакшы жери мындай саатынан бери жазылып, саат канчадан ушундай тамактаныш керек, кайсы учурда баягы жеңил тамакты жеш керек дагы, кайсы учурда түшкү тамактанууга келиш керек. Ошол баардыгы сааты менен жазылып, ушунусу дагы баягы арыктоону каалагандар үчүн өтө ыңгайлуу деп айтсак болот. Анан айтсаңыз, ушул сиздерге кайрылгандардын, кардарларды дейлик, туура тамактануу менен арыктоону каалагандар үчүн менюну өзүнүн салмагына карап түзүп бересиздерби же ал адамдын каалоосуна карапбы? Негизи эле меню кандай бир критерийлер менен түзүлөт? Негизи индивидуально, то есть адамдын жеке данныйлары менен түзүлөт. Бул деген рост, жашы, анан бою баарын эсебин чыгарылат. Анан кийин ошол адамга канча килокалория кетет. Ошол бизде 1200, 1500, 2000 килокалориялык меню бар уже 3 түрдүү. Анан ошол адамга кайсынысы туура келсе ошону жөнөтөбүз. Ошо анан түшкү тамактарда күчтүүрөөк тамактар, мисалы гречкада биз глютеновый, бирок ток кармайт, килокалориясы аз. То есть ошогон моменттер, нюанстарды эске алып анан. Айтсаңыз, анда сизден бир суроо бергим келип турат. Канча айым ушул таттууну сүйгөн айымдар көп да. Анан таттууну баягы жегенде дагы көпчүлүк учурда түнкүсүн аппетит ачылат, түнү уктаар алдында бир үйдөгү иштердин баарын бүтүрүп анан чай ичкенди адат кылган айымдар бар да, көп да андай айымдар. Анан ошол учурда сөзсүз түрдө таттуу менен дагы жегенди жакшы көрүшөт. Жеңил деп ойлойбуз, мисалы печенье менен чай ичип алганды, бирок ал карап келсек өтө көп калориясы менен кайра бизге салмак кошот да. Ушул адатты кантип жок кылсак болот, же болбосо таттуудан кантип баш тартсак болот? Бул глобальный проблема десек болот. Таттуудан арылыш үчүн атайын мисал үчүн сухофруктулар бар. Эң көп глюкозага эң бай сухофрукту бул финики, курма. Ошону перекус кылып жеп башташ керек. Бул деген
завтрактан баштап эле уже аны жеш керек, 1 саатта бир өөнү 1 штуктан жеп туруш керек. Анан ошентип барып баягы зависимость кетет. Эмне үчүн дегенде, финикиде аябай көп глюкоза бар. Бул натуральный глюкоза, именно канга керектүү, жүрөккө керектүү, мозгко керектүү, печенге керектүү эме глюкоза бар. Анан кийин финики бул канды тазалайт. Мисалы өлгөн же өлөйүн деген клеткаларды, кан клеткаларын кайрадан мындай преобразовать, жаңыртат. Анан ошентип, мисалы үчүн мен өзүм практикамда билем, ошол финики жеген адамдар, мен өзүм деле дайым салып жүрөм, эме 1 айдын ичинде ошол зависимости кетип баштайт. Таттууга болгон таттууга болгон. Жакшы. Анан айтсаңыз, анда неме Айсель эже сизге суроо бергим келип атат да, баягы ушинтип туура тамактанууну баштадык делик, мисалы бир кардарыңыз келип баштады дагы, эртең менен жашнакай эле болуп туура тамактанып баштап, бирок кечке чейин ошону бузуп, кечинде калориясы көп тамак жеп алгандар барбы? Кардарларыңыздын арасында? Бар. Жазышат. Кандай кеңеш бересиз? Өзүң урушпа дейм. Өзүң урушпа, эртеси күнү кайра акырындан баштай бер. Себеби бул нерсеге багынтип акырындан келиш керек да. Аны өмүр бою багынтип самсы, шашлык жеп жүргөн адамга бат эле буга өтүп кетиш кыйыныраак болот. Өзүң урушпай акырындан, стресс без стресса депчи. Ошентип анан акырындан чыгышат. Анан кээ бир адамдар мен такыр грибы жебейт элем, такыр брокколи жебейт элем, рахмат үйрөтүп койдуңар дегендер дагы бар. Негизи туура тамактанууга кантип акырындан өтсөк болот, ошо айтып калыңыз. Биз чындыгында баягы айрыкча ош жергесинде өтө майлуу самсаларыбыз бар, шашлыктарыбыз бар. Жеп отуруп атат. Мен көңүлүм кыйган жок ал нерселерди. Бир күн эле келип анан ошол нерселерди жеп калыш дагы бул психологиялык жактан дагы даяр болуш керек. Айрыкча биз үчүн оор болуш керек, самсы жеп. Кантип даярдайсыздар сиздер ушул туура тамактанууга өтүш үчүн? Эми бизге келген адамдар, кардарларыбыз уже мындай психологически даяр эле болуп келиш керек да. Себеби бул деген акчага сатып алып атат, ал акчаны мээнет кылып таап атат, туурабы? Анан биринчи кезекте өзүн сүйүш керек адам. Себеби эртең бул бир эле салмак ташташ үчүн эмес да, бул деген сенин ден соолугуң үчүн. Анан бул тренд болбош керек, мода болбош керек. Бул деген образ жизни. То есть ушул менен сен жашап кетсең, бул эртең бүрсүгүнү мындай оорубай өтөт да. Ал эми организмди кантип даярдасак болот? Сизге суроо берет окшойт. Бул боюнча кантип ушул туура тамактанууга өтөрдөн мурда биз организмибизди даярдап алсак болот? Дароо эле баягы бул жеңил тамактарга өтүп кетүү деле организмге бир аз оорураак болсо. Бир оор келет. Бул эртең менен сөзсүз түрдө суу ичиш керек. Буну мен бардыгына дайым айтам. Анан кийин биринчи шаг болуп, бул обедке чейин, то есть 12ге чейин, түшкү 12ге чейин болушунча ушундай жеңил тамак менен башташ керек. Если демеге жетишпей калса, 12ге чейин чыдабай тамак жегиси келсе, анда 10го чейин. Анан кийин 10дон анан 11ге, анан 12ге чейин, анан ошентип эме баштаса болот. Суу менен башташ керек деп коюңуз. Ушул кайнатылып муздатылган сууну ичиш керекпи же дароо эле крандан эле алып иче берсе болобу? Жок, крандан болбой калат. Крандагы суу эми ал кандай десем, хлордонгон суу. Анан аны кайнатыш керек сөзсүз түрдө. Анан кайнаткандан кийин ал уже өлүк суу деп коет, потому что анын ичинде эч нерсе калбады. Аны жандандырыш үчүн лимон кошуш керек, лимондун согун кошуш керек, анан мед, бал кошуш керек обязательно. Анан ошондо баягы суу эртең менен туруп, уйкудан туруп эле ичкенибизде ошол биздин организмди ойготот. Баягы түнү менен эмелер, мындай микробдор, организмде өзүнүн микробдору бар. Ошол микробдор эме болот, көбөйүп баштайт. Ошолорду мындай жууп чыгып кетет, анан кийин нымдандырат организмди. Мисалы үчүн терини нымдандырат, баягы кургак терилерди нымдандырып, ошол суулап
эме кылып турат. Ушундай Мындай 12-ге чейинки убакытта, 7-ден 12-ге чейинки убакытта каалаган нерсени жесе болот деген туурабы? Каалаган нерсени жесе болот. Бардык нерсени калориясы көп болсо да. Ооба болот, бирок эгер адам өзүнүн ден соолугун ойлосо, ошол нерсени кылбай эле коюш керек. Эмне үчүн дегенде, бизде мындай от природы түнкү саат 2-ден 4-төн баштап түшкү 2-ден 4-кө чейин боор очищение кылып баштайт. То есть организмди тазалап баштайт. Анан ошол убакта биз мисалы жеңил тамак жеп, суу менен баштасак, ошол боорго биз жардам берген болобуз. Эмени боордун иштешин жеңилдетебиз. Аселя айым айтсаңыз, ушу аты дагы сиздердики өзгөчө да, арык, анан кийин тайм деген убакыты, арыктоочу убакыт деп дагы айтсак болот. Анан өзүңүз баягы мындай ашыкча салмак менен күрөшүү дагы бул чындыгында баягы кыйын нерсе да. Көпчүлүк учурда Эрдик десе да болот. Ооба, чындыгында эрдик деп эле айтам. Баягы көп салмак таштаган айымдарды чындыгында эрдик кылды деп эле айта алам. Анан айтсаңыз, ушул дайыма баягы айымдарга ушундай тамактарды берип, туура тамактанууга жол көрсөткөн адам катары баягы ашыкча салмагы бар адамды көргөндө арыктаткыңыз келеби? Акыркы учурларда ашыкча салмагы бар адамды көргөндө интересно, бул адам эмне жейт экен деген ой келет да. Кантип тамактанат экен, кайсы жеринде ошибка бар деп ойлоно баштайсың да. Негизи ооба, кеңеш бергим келет. Не обязательно биздин тамактан өзүңүз үйдө деле эме кылыңыз. Мисалы, Инстаграмда да көп сурашат да, кандай кылабыз, эмне кылабыз, бирок өздөрү мындай Жалал Абадда же башка шаарда болсо, ошолорго кеңеш берип жазып турабыз. Инстаграм баракчаңызды жалпы элге айтып койбойсузбу, кантип бизге катталып, ошол жерден кантип кеңештериңизди алып турса болот? Арыктайм ош деген. Арыктайм ош. Анан айтсаңыз, ушул бир күндүк тамак канча сом болот? Бир күндүк тамак 500 сом. 500 сом. Демек, ар бир порциясын 100 сомдон деп эсептеп. Жок, бул жерде бар ошентип ойлойт да. Бул жерде жеткирүү акысы бар, бул жерде расходдор бар, бул деген пакети, контейнери, мисалы шаарда ошто жок, мисалы башка жактан алдырабыз. Эмгекчилердин айлык акысы бар. Баары биригип деле мындай баандай кандай десем маржа деп коет, маржасы көп деле эмес, бирок азыркы учурда көбүнчө биздин населенияны, то есть биздин тургундарды көндүрүү туура тамактанууга. Анан кийин уже демек сиздерде жеткирип берүү акысыз, Жеткирүүсүз эле мүмкүн айс кафеге барып тамактанса, ушул тамактарды скидка кылып бересиз, атайын кафеге барган үчүн. Сизден келсе скидка кылабыз. Айтсаңыз, ушул туура тамактанууга көпчүлүк ойлошот да, көп продукты кетет, азык-түлүк, көп азык-түлүк кетет, анан баасы да кымбат болот деп. Чындыгында эле ошондойбу? Эгерде үйдөн ушундай туура тамактана турган болсок, ушул азык-түлүктөрдүн баасы кымбат болобу же тескерисинче туура тамактанган бизге капчыгыбызга мындай ыңгайлуу үнөмдүү болобу? Туура тамактанганда менимче бирдей эле. Ал мындай кымбат деп ойлобойм. Себеби ал жакка да ошончо эле кетиресиз, сарптайсыз. Бул жакта деле ошол. Бирок сиз бул жерде 5 түрдүү тамак, 5 түрдүү эме кыласыз да. Өзүңүз үчүн жасап, анан биринчи кезекте өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн кандай бир вклад кылып атасыз да. Ошон үчүн бул арзан эле. Анда Аселя айым, Каныш айым, сиздерге эркин микрофон берели. Телекөрүүчүлөргө болгон кабыл тилектериңиздер болсо айтып кетсеңиздер болот. Балким биз бербей калган суроолору, сиздердин айта турган оюңуздар болсо айта алыңыздар. Кимиңиздер баштайсыздар? Биринчиден бүт Ош шаарына жаңы жыл менен куттуктап кетели. Жаңы жылда мындай жаман вирус деген нерселерибиз кетсин. Баарына ден соолук каалайм. Үй бүлөлүк бакыт каалап, анан туура тамактанууну каалаймын.
Мен дагы Аселдин сөзүнө кошулам. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен биринчиден ден соолук каалайм, туура тамактанууга өтүшүңүздөрдү каалайм. Ушул эски жылда бүт негативдер кетсин. Ошол ден соолук болсун биринчи эмес. Анда сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Дайыма ушундай азыркы эң көп 21 кылымдагы оору деп деле айтсак болот, ушул ооруну ашыкча салмакты айыктырып жаткандарсыздар. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Келип бергениңиздер үчүн дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Негизи баягы ийгиликке жеткен адамдардын же болбосо акын жазуучулардын жашоосу кызык. Албетте. Аны менен биргеликте эгерде чыгармачыл чөйрөдө жүргөн адамдын жанындагы жан жолдошу дагы ага түрткү болуп колдоо болуп турса ага бетер жакшы. Ал эми түгөйү дагы өзү менен биргеликте ошол өнөр ээси болсо, анда бир арабаны эки күлүк тарткандай эле бир тейде болот, Анда бейнеге токтололу. Ооба. Да ушундай бир түгөйлөр, таланттуу түгөйлөр бар. Мына ошолордун бейнесине чогуу назар салалы.